Менин суроом негизинен кесиптештерибиз берди, бирок ушул жерде тактоодо. Эжеке мына айтсаңыз, Додор Шашеевна, мына туура эле айтып атат да, жогоруда Кунузбек Кошалиевич айткандай да бир ушу мага дагы көп ушундай кайрылуулар болду да. Бүгүнкү күндө ушу тестти баягы конкурс өткөзүп атпайсыздарбы, туура? Ошону кимдер түзгөн негизи? Ненин негизине түзүлгөн? Ушуну айтып койсоңуз. Бұл жерде жалпы білім беру стандарттарының негізінде, предметтік стандарттардың негізінде атайын даярдалған адистер түзөт. Бұл ешқандай білім беру программасынан сыртқа кетпейді, толығымен экспертизадан өтөт, толығымен мындай купуялыгы гарантия берилет. Бұл ешқачан мындай мектеп білім беру системасын иштебеген киши түзө албайт. Тесттин өзгөчөлүгү бирок компетенттүүлүккө, көндүмдөрдү калыптандырууга багытталган. А бизде бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда билим берүү системасында жана билем дегенге калыптанган болуп калат да. Ошон үчүн биз медициналык окуу жайдын тести боюнча тапшыргандар ортонун эң көп алтын сертификаттардын көбү, анан эң чоң 400 балл алган балдар кай жерде болбосун тапшырууга эң күчтүүнүн баары ошо академияга тапшырып атат. Медициналык академия. Жок, эжеке кечиресиз, түшүнбөй калдыңыз окшойт. Сиз окуучуларды боюнча айттыңыз. Мен айтып атам, мына азыр мугалимдер тапшырып атат го. Туура? Ушулардыкын ким түзөт суроолорун деп атам. Методисттер бар атайын. Предметтик жана атайын жоболор менен иштеп аткан адистер бар, энской. Макул дейин, талашпайын адистер менен. Бирок сиз өзүңүз дагы чынында туура айтып атат, бир өзүңүз карап, мүмкүн алардыкы деле туурадыр. Ичин бир сыра дагы адистериңиз менен кеңешипти, ушул жагын алып койсоңуздар, аларга керектүү, алар чынында эле балдарга гана тарбия берет да, саясаттын анча-мынча бир мындай мыйзамдар аралашып кеткенде, ошол нерселерди мүмкүн өзүңүз дагы бир көзөмөлгө аласызбы, же бир комиссия түзөсүзбү, же отуруп алып, жеңилдик жагын караңыз демекчимин да. Аларга эми баары эле иштегиси келет да мугалимдердин, туурабы? Ошону. Анан андан сырткары эжеке аны эске алып коюңуз болгону. Бул сизге баягы сунуш катары. Экинчи суроом акылман. Мына айтып атпайсыздарбы, президенттиге лицей болуп атат. Ушуну бүтүргөндөр жумушка резервдик кадрларга орношот, туурабы? Конкурссуз резервдик кадрга кире алат, туурабы? Ошентип алып келесиз? Туура. Порядок ооба. Туура. Анан дагы бир раз ошончо каражат коротуп, буларды ошондой кылгандан кийин, эгер биз ушунча каржылап, алар бүтүрүп, бүт бар жогун мыкты адистер болгондон кийин эки жака кетип калса, кандай чаралар колдонот же колдонулбайбы? Алар каалаганын кыла алабы? Эл үмүтү боюнча алар азыр контракт түзөт, окуп келгенден кийин ал мамлекеттик кызматта иштеп бериш керек деп. Анткени ушуга чейин Азима мисал айтып кетти, 21-кылымдын кадрлары эмнеге иштебей калды деп. Анткени андай контракт көп колдонгон эмес. Азыр мынакей колдонуп баштайт. Түшүндүм. Акылман боюнча эми алар мектепти бүтүрүп атат, алардан кандай биз кагаз алабыз эми ал өзүнүн да. Жок, бул жакта айтып атпайсыздарбы? Мисалы үчүн кадрдык резервтерге кирет, и мамлекетке иштеп берет. Туурабы? Биз бүгүнкү күндө мамлекеттен каржылап, аларды даярлап атабыз. Чынында күчтүү кадрлар. Бирок айтайын дегенимде, туура, эгер контракт түзөсүздөрбү, алар хотя бы менин сунушумда 5 жылбы же 10 жылбы раз ошондой каржыланып, биз даярлагандан кийин мамлекетке мекенчил болуп иштеп бериш керек да. Эгер ошону бүтүрүп, биз ушунчалык кадр даярлагандан кийин анын бир кандайдыр бир иши чыгыппы, же бир өзүнүн бир көйгөйү болуппу, чет жака чыгып кетиппи, ошондой болуп бизге мамлекет жөн эле андан баягы кур жалак албаш керек деген сунушту берип атам да. Туура элеби? Быйылдан баштап биз ошол келишим менен келишим түзгөндөн кийин гана акча төлөйбүз. Ал 5 жыл Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик же Кыргыз Республикасында бизнес мекемесинде иштеш керек, жеке менчикпи. Эгерде иштебейм десе, акчасын төлөп берет, анан белгилүү бир процентин кошо коебуз.